Шахмат боюнча эл аралык маанидеги машыктыруучу намын алып жүргөн белгилүү машыктыруучу Арген Шерматов Манас шаарындагы жана Сузак районундагы мектептерде шахмат ийримин жетектеп келген. Каарманыбыз мамлекет башчыбыздын 2026-жылдан 2030 жылдарга чейин Кыргыз Республикасында шахматты өнүктүрүү жана популярдаштыруу боюнча кечиктиргис чаралар жөнүндө жарлыгын колдоо иретинде Манас шаарында өзү курдуу шахмат боюнча машыктыруучулар менен бирдикте академик аталышындагы шахмат клубун ачкандыгын айтат. Жалал Абад областында деги эле Манас шаарында бир да шахмат клуб жок экен. Мисалы Таласта, Нарында, Оштун өзүндө эле 3 шахмат клуб бар, бирок бизде бир да жок. Анан ошол шахмат клубту түзүп, биз балдарды ар тараптан топтоп, жакшы бир таланттуу балдарды чемпион кылуу максатында ошол клубту түздүк. Экинчиден ошо ата-энелердин суранычы болду. Шахмат клуб түзбөйсүздарбы, ошол түзгөн болсоңуздар берет элек деп, анан ошо ата-энелерге азыр ачканыбыздан кийин келип балдарын бере башташты. Клуб түзүлгөндөн бери балдар келип кызыгуу менен ойноп атышат, сабакты калтырбаган аракет кылып атышат. Биз дагы ошол клубту түзөрдөн мурда 2-3 ай бою методика менен кыйла иштедик. Кайсы китептер балдарга туура келет, кайсы китептер кызыктыра алат, кандай кылсак биз балдарды кызыктыра алабыз, ошондой эле чемпиондукка даярдай алабыз. Ошол боюнча биз полный иштеп чыгып, баарын даярдап туруп, анан ушул жакты ачтык. Анда король аталды. Өлкө башчыбыздын жарлыгынан кийин жалпыга билим берүүчү мектептерде жаңы окуу жылынан баштап шахмат предметтик сабак катары киргендиги мектеп окуучуларынын сабакка болгон жөндөмдүүлүгүн бир топ көтөрөт деген ишеничтебиз дейт машыктыруучу агай. Анткени шахмат акыл ойдун гимнастикасы экендигин да кошумчалайт. Шахмат окуган балдар көп отличник болуп атышат, көп сабактарына ийгилик жаратып, чемпиондор болуп атышат. Ар түрдүү таланттуу балдар болуп өсүп атышат. Ошо шахмат сөзсүз түрдө баланын акыл эсине, анан ошондой эле спорттук жагына дагы түздөн түз тиешеси бар. Ошондуктан мамлекет өлкө башчыбы Садыр Нуркожоевичтин чыгарган бул буйругу эң сонун буйруктардын бирөөсү болуп калды деп биз санайбыз. Шахмат клубунун аты Академик. Академикке келгенибиз шахматты өнүктүрүп ойнош үчүн келдик. Шахматка катышканым 4 жыл болду. 4-жылда ийгиликтерге жеткен, Ошто чемпион болдум. Жалал Абадтын 2 жолу чемпион болдум. Шахматка келген негизим жакшы ойноп, дүйнөнүн чемпиону болуп, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан максатта келдим. Манас шаарындагы жаңыдан кулачын жайган академик шахмат клубунда азыркы кезде 40 балдар жана кыздар 3 тайпага бөлүнүшүп, аптасына 1,5 сааттан 3 жолудан машыгышып жаткандыгын машыктыруучу агайлар белгилешти. Маматкадыр Маматалиев, Алмамбет Кулушев, Манас шаары.